Коомдук биринчи каналынын эфиринде өлкө аймагындагы кылмыш кырсык окуяларын жана жол эрежелерин одоно бузган мыйзамсыз фактыларды чагылдырган телегүзөт программасы. Студияда мен Элиза Сонунбек кызы, саламатсыздарбы? Бул Toyota үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу жол чырактын кызыл түсүнө өтүп, жөө жүргүнчүлөргө кооптуу абал жараткан. За рулем ехал из-за того, что спешил, на красный проехал. Они говорят, типа, из-за того, что я... Мындан улам патрулдук милиция кызматкерлери анын артынан акмалап келип, дал ушул жерден токтотуп, тийиштүү чараларды колдонушту. Да, я ехал в этой машине. Ты понимаешь, ты сен бирөөнү сактайм деп сен ичинен эки кишинин өмүрүн алып коеюн деп сен кызыл светофордон өтүп атасың. Вы сейчас на камеру так не говорите, пожалуйста. Бирок айдоочу кызматкерлерге баш ийбестик көрсөтүп, бир топко автоунаасын айдаган жок. Сен отургузуп отуруп, айдап кетти деп атат, сен түшүнүп атасыңбы? Он хотел кого-то деп. Сен эмес, сен досторуң айтып атат, сен менен жүргөн. Жыйынтыгында анын унаасы атайын портал менен жүктөлүп, айып короосуна жеткирилди. Бул жарандар коомдук жайда мушташкандык үчүн 102 кызматына жарандардан чалуу болгон. Ал үчүн патрулдук милиция кызматкерлери айтылган дарекке келип, тараптарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Брат, мен сіздерге ештеңе деген жоқпын, брат. Бұл біріншіден да, біріншіден. Сен ұшқын жоқсың, брат. Брат, қойчам, брат. Қолы келіп өттім. Билдирүү боюнча факт такталганы менен тараптар бири-бирине арыз жазбоону билдиришкендигине байланыштуу патрулдук милиция кызматкерлери аларга коомдук жайда ызы-чуу салууга болбосун. Жарандар бири-бирине күч колдонуусу мыйзамсыз экенин эскертишти. Кете бер. Жок, кете бер дейм, брат. Мен сен ештеңе деген жоқпын, брат. Жок, хорошо, не, Бул автоунаа шаарыбыздагы Горький көчөсү менен кетип бара жатып, жолдон чыккан бир жаранды сүзүп алган. Стояли, толпа. Я вот тут начал уже тормозить, уже поздно было, он резко выбежал. Айдоочунун айтымында жабырлануучу күтүүсүз жүгүрүп чыккандыктан ал тормоз педалин басууга үлгөргөн эмес. Ал эми жабырлануучуга тез жардам чакырылып, жардам көрсөтүлдү. Анткени менен эс учун жоготуп койгон үчүн жакынкы бейтапканага алып кетишти. Жол кырсыгы боюнча жабырлануучунун жанындагы айым айдоочуга жабырлануучуну күнөөлөбөдү. Анын амандыгын тилөөнү суранды. Пусть он выживет, окей? А потом дальше будем разбираться, кто такая. Вы себя тоже не оправдываете, пожалуйста. Пожалуйста, никто. Ну вот тоже при высокой скорости ехали. Какой скорости? Ой, здравствуйте!
Калган иш-аракеттерди мыйзам чегинде тийиштүү органдар тактаарын билдирди. Албетте кырсык Кашкабактын ортосунда эч ким атайылап сүзбөйт деңизчи. Бирок айдоочу да, жөө жүргүнчү да жолдо жүргөндө өтө этияттык менен жүрүүсү зарыл. Жолдо өзүңдүн жана өзгөнүн өмүрү сага аманат экенин эстен чыгарбайлы. Бул жарандын унаасын көз көрүнө уурдап бара жаткан жеринен өзү токтотуп калганда милиция кызматкерлерин чакырган. Машина угон кылам деп аткандар. Досум машинасында отурган бияктачы. Жол макбетинде. Машинада отурганда разворот берип астына тотуп калды. Машина отуруп. Ал эми бул автоунааны мыйзамга жат түрдө ээлеп алды деген шектөө. Эч кандай автоунаа уурдабаганын, жашоосу жетиштүү, жумушу жакшы экенин айтат. Домго кирип кеткен. Они меня не нашли, они уехали, оказывается, я позвонил. Иштеген жерим бар да. Үйүс бияқта эле дастап келе жатсам, угон деп, муну угонго кайткам, жизнь андай болгон эмес. Канткен менен милицияга билдирүү түшкөн соң аны тактоо алардын жумушу. Ноябрда Бишкек-Ош унаа жолунун Жайыл районунун 187-чакырымындагы унаа кырсыктан бир адам каза болуп, 3 адам жабыр тартты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда аталган тилкеде Lexus 350 жана Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаалар кагышкан. Кырсыктын кесепетинен бир эркек каза болуп, бир аял жана 2 эркек жабыркаган. Учурда аты жөндөрү такталууда. Жабыркаган аял башка унаанын айдоочусу аркылуу Талас райондук ооруканасына жеткирилген. Ал эми жабыркаган 2 эркек киши тез жардам кызматы аркылуу Жайыл райондук ооруканасына жеткирилген. 2021 жылдын 17 ноябрь күнү Бишкек Нарын Торугарт жолунун Кунчи айылынын тушунда жол кырсыгы катталып, автоунаа коюп кеткен. Азыркы тапта Чүй жол коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгы тарабынан жол кырсыгынын кесепетте автоунаанын үлгүсү жана канча адам жабыркаганы тууралуу маалыматтар такталып жатат. Новопавловка айылындагы дарыканалардын бирине бейтааныш бирөө кирип, өзүн ички иштер органдарынын кызматкери деп тааныштырып, арыз ээсинен акча каражатын талап кылып, кийин белгисиз тарапка из жашырып кеткендигин билдирген. Бул факты Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнө кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 203-беренеси опузалап талап кылуу боюнча катталып, сотко чейинки өндүрүш иштери башталган. Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын жана Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн криминалдык милиция кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында жогорудагы жарандын аты жөнү такталып, натыйжада 1987 жылы туулган жаран кармалган. Сиздер акыркы апта ичинде орун алган мыйзамсыз фактыларды көрө алдыңыздар. Эгер сиздер дагы мыйзамсыз фактыларга күбө болсоңуз, биздин экрандагы телефон номерлерге байланышыңыз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө, саламатта туруңуздар.